Саламатсыздарбы? Жасалма уруктандыруу боюнча видео тренингдин көрүүчүлөрү. Менин атым Иманбаев Улан, жеке ветеринардык адис болуп иштейм. Фермерлердин сүт өндүрүүлүгү процессинде жасалма уруктандыруу өтө маанилүү орунду ээлейт. Биринчиден, фермер жакшы асыл тукумдуу музу алып калышат. Фермерлер жасалма уруктандыруудан биринчиден кайсы мөөнөттө, кайсы убакта туурун билип калышат. Буга жараша алар уйларын өз убагында байытып, өзүнчө той түзө башташат. Экинчиден, жасалма уруктандырууда көп жугуштуу оорулардан алыс болушат. Выбор порода боюнча фермерлерге биз сунуштап атабыз. Биздин тоо шартка байланыштуу эң эле ыңгайлуу порода болуп, учурда күрөң шиз породасы эң эле ыңгайлуу деп эсептейбиз. Ошону сунуштап атабыз. Көбүнчө ошол порода менен азыр иш алып барып жүрөбүз. Бул күрөң шиз породасы бул тоо таш шартына өтө ыңгайлуу, өтө мындай өзүнүн сапатын, өзүнүн немесин жоготпой жүргөн порода. Салыштырмалуу Гольштин фризге караганда булардын өзүнүн дене түзүлүшү өтө ыңгайлуу тоо шартка. Ошондуктан биз фермерлерге сунуштайбыз ушул породаны. Фермерлер уй сарайында өзлөрүнүн уйларын кармаганда биринчиден уй сарайы болсо жарык болуш керек. Турган жеринин узундугу 1,80-2 метрге чейин болуш керек. Туурасы 1,40-1,60 болуш керек. Акыры болсо алдында 60-80 сантиметрге чейин болуп туруш керек. Жана жаткан жери ичине эңкейиши 5 градустай болуп туруш керек да. Уйдун заңы, сейдиги түшүп аткан жерде өзүнчө канал деп коебуз. Ал каналдын туурасы 28-30 сантиметрде болуш керек. Жана сейдиги сарайдын ичи уйдун заңы, уйдун мочевина деп коебуз. Ошо жит пайда болбош үчүн биз септик сунуштап атабыз. Септик орнотулса, сарай ичине мындай жыты, мочевинанын жыты жок болот да. Фермерлер уйду жакшы тойтандырса, уй негизи 305 күн саалыш керек. Уй жаңы туугандан кийин 20 күн бул транзиттик мезгил деп коет. Ушул убакта фермер саап, контрольный дойка деп коебуз. Өзүнүн анын сүттүн өндүрүлүшүн байкайт. Андан кийин 80-85 күн бул период высокий лактация деп коебуз. Ушул убакта уй жаңы туугандан кийин эң эле көп сүт берген күнү деп эсептелинет. Ошого жараша, сүттүн өндүрүлүүнө жараша рацион өзүнчө түзүлөт. Бул рацион болсо жогору болот сүтүнө жараша. Андан кийин 100 күн экинчи период деп коебуз. Период средняя лактация. Бул убакта сүт 3-4 литр сүттүн өндүрүлүүгө түшөт, ылдый төмөн. Ошого жараша экинчи рацион түзүлөт. Бул 100 күн өткөндөн кийин уй уже бооз болуп калгандыгына жараша сүтү дагы түшүп, дагы бир 4-5 литрге чейин сүттүн өндүрүлүүгө ылдый түшөт. Бул период низкая лактация деп коебуз биз. Бул убакта дагы өзүнчө рацион түзүп, андан кийин калган 60 күн уй бул убакта байыш керек. Мындайча айтканда, уй жаңы лактацияга, жаңы периодко, жаңы немеге даярданыш керек да. Ушул убакта 40 күн биз тиги уй байыгандан кийин, жана сухостойный период деп коебуз, 40 күн аны байкап, эгерде желини кичине жакшы мындай толбой, дайыр болбой турса, анда бир тубарына 3 жума калып калат, 20 күн, 21 күндө. Ушул убакта кичине протеиндүү тоют берип койсок болот. Ошол убакта желин чоюлгандан кийин
уй жаңы лактацияга уже даяр болуп калат. Бул ушул акыркы 3 жумада эгерде ошентип чоюп, желин чоюп, жакшы тоюп берсек, тиги берген тоют музоонун өсүшүнө ичине өтө деле таасир этпейт. Эгерде андан эртерээк берип койсо, жана айтпадыкпы, 60 күн, 40 күн неме кылганда, анда берсек, ооба музоосу кичине анда чоңоюп, кичине кийин уйдун туусуна бир проблема түзөт да. Ошондуктан биз бул убакта да рацион өзүнчө түзүлөт, бул убакта өзүнчө, жана уй туарына аз калганда өзүнчө берки уйлардан, саан уйлардан өзүнчө бөлүп кетиш керек. 2 жума калганда. Оорулар боюнча айтып кетсек, уй жаңы туугандан кийин эң эле алдын ала ооруларга каршы эмдөөлөр бере баштайбыз. Биринчи 1 жылда 2 жолу шарп оорусуна алдын ала эмделет. Эгерде тоого, жайлоого чыгып атса, пастерлоз оорусуна алдын ала вакцина сайылат. Жана мите курттарга каршы дегельминтизация деп коебуз. Ал ар бир 6 ай сайын берилип туруш керек. Могу мастит боюнча кичине кыска айтып кетсек, бул мастит кээде гнойный мастит деп коебуз. Бул маститти эгерде фермерде ушундай мастит, гнойный мастит чыгып калса, биринчиден эмне кылыш керек? Уйдун желинде сүттүн баарын саап салыш керек. Сааганда ошол тиги ириң чогу чыгат. Калдык немесине, калдыгына ошол желине интрацистеральная деп коет. 2%, 2% содовый раствор куюш керек, 60-80 граммга чейин. Ал бир жарым сааттын ичинде ириңди суюктуп, анан саап салганда өзү кайра эле чыгып кетет. Калган уже тиги дары-дармек менен колдонуш керек уже. Монбельяр породасындагы уй кечинде күйүлөп калыптыр жаңы. Азыр учурда карап атсак, течкасы бар экен. Наружный половой губусун ачып карасак, кызарып калыптыр. Кичине шишип, мындайча айтканда, жасалма уруктандырууга даяр экен. Эми азыр уруктар даярдайбыз. Азыр сууну жылытып, 35,5-36 градуста сууну жылыттык. Ошого тиги сосуд дивардан ачып, Монбельяр породасына Мустафа деген буканы алып, сууга мына эритип атабыз. 10-15 секунд. Во избежание контаминации воды деп коебуз. Жана сууда жаткан тиги паэтти алып туруп, кургак салфетка менен сүрүп, анан шприцке салып атабыз. Туюк башын уже кайчы менен кесип, чехолду кийгизип, осеменениеге уже даяр биздики. Шприцти уйдун жатына киргизип атканда под углом кириш керек, ушундай киргизип, андан ары тиги уйдун жатын моюнчагына чейин алып барып атабыз. Мына алып бардым. Алып баргандан кийин шейка жатын моюнчагынан шприц өтүп 0,5-1 сантиметр өткөндөн кийин мына эми суюктукту кое берип атабыз. Осеменение болуп атат. Уй уруктандыруу өткөндөн кийин выстойка деп коебуз. Жарым сааттай туруш керек бул жерде. Жарым сааттан кийин анан кайра чыгарып беребиз. Уйдун бүгүнкү уруктандыруу процессин журналга жазып атабыз. Бул жерде фермердин фамилиясы, аты жөнү, адреси, үй адреси, фермасы, уйдун жашы, номери, идентификационный номери, кайсы бука менен уруктандыруун ошон жазылып, анын телефон менен жазып койдук мынакей. Урматтуу видео тренинг көрүүчүлөр, ушул видео тренингде айтылган ыкмаларды, технологияларды үйдө колдонсаңыздар болот. Бул ыкмалар менен мен ойлойм, ишиңиздер алга кетет.